Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу туугандар. Мен силерге бүгүн Четин рябина красная деп коет. Бул бийиктиги 15 метрге чейин жеткен бакта өсөт, бак дарактарда өсөт. Биздин Кыргызстандын бардык эле аймактарында бар. Мөмө красная рябина Четиндин ашы деп да айтылат. Четиндин ашын өзөндөгү суулардын боюнда жээгинде көпчүлүк өсөт. Четиндин ашынан негизи кыргыздар илгертен бери эле камчы сап жасап, күрөк сап, укурук, боз үйгө колдонуп келген. Андан сырткары кабыгын, жалбырагын, анан мөмөсүн дарычылыкка колдонуп келген. Өзүңүздөр билгендей, Четиндин ашы давленияны түшүргөн, абдан эң жакшы түшүргөн мөмөлөргө кирет. Бул ит мурун менен шиповниктен да күчтүү давление түшүрө турган дары мөмө болуп эсептелинет. Четиндин ашын жакшы сакталыш үчүн биз ушундай вареньясын, четиндин кыямын жасап койгонбуз. Бул көпкө сакталат жана дарычылыгы көпкө чейин турат десек болот да. Четиндин ашын жарым чай кашык алып, 100 грамм кайнак суга кошуп, эртең менен түштө кечинде тамак ичердин алдында жарым саат мурун ичип жүрсө, давление болуп ооруган адамдар давлениясынан арылат. Давлениясы нормалдашып, өз ордуна келет. Четиндин ашын чийки кезинде жей албайсың да, даамы ачуу, кычкыл, ачуундай гореч, кычкылдан ачуураак бираз тамакты күйгүзө турган ачуу даамы бар да. Ошондуктан бул варенье кылып койгон жана кургатып койгону, кургатылганы адам колдонгонго ыңгайлуураак. Четиндин ашын давлениядан сырткары сахарный диабетке колдонсо болот. Сахарный диабетке бир курс лечениясына 1 ай ичет. 1 ай ичкенине күндө эртең менен кечинде жарым чоң кашыктан кайнак суга аралаштырып алып, жылуу кезинде, ысык эмес, жылуу кезинде ичет. Өңгө мына ушундай болуп калат. 200 граммдык. Бул идиш 200 граммдык стакан, ушул стаканга жарым чоң кашык четиндин ашы кошулат. Андан сырткары бул ашказанды иштетет, өттү иштетет. Ашказан менен өт аябай жакшы иштеткендиктен тамак сиңирүү, зат алмашуу органдары, системалары бүт ошо восстановление болот да. Ички органдардын бардыгын калыпка келтирет десек болот. Өткө дагы абдан жакшы. Өткө ичиш үчүн буну өтү ооругандар күндө 2 маал 1 чай кашыктан өзүн жеп эле артынан жылуу суу ичип турса болот. Четиндин ашы андан сырткары женский ооруларга, аял кишилердин ооруларына дагы кетет. Ошо кандын свертоемость деп, кандын дагы ооруларына ичсе болот. Четиндин ашын терүү убактысы октябрдын баш чендеринде терилип алынат дагы, кургатып же болбосо мындай варенье кылып алса болот. Көбүнчө эле четиндин ашын кургатып коюшат. Кургатып койгондо бул четиндин ашы көпкө чейин сакталбайт, бат эле күбө түшүп, бат эле курт түшүп кеткендиктен ушундай варенье жасап койгон жакшы деп эсептейбиз да. Ошо вареньясы көпкө чейин сакталат. Ким эгерде давление болуп, өтү ооруган, ашказан ооруган, сахары бийик болуп аткан болсо, кандагы ооруларга алам десеңер, толук түшүндүрүп айтып беребиз. 708 04 93 46. Бишкек шаарынан ала тургандар болсо, Бишкек шаарынын ичинен алып кетсеңер болот. Алыста болсоңор биз таксиден салып жиберебиз. Такси жеткирип берет. Толук маалымат ала тургандар жана мен айткан номерге чалып, ошол жактан сурасаңар болот.